Жалал Абадта былтыркы жылга салыштырмалуу сууга чөгүп каза болгондордун саны быйыл өскөн. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жана ички иштер башкармалыгы сууга түшүүдө коопсуздукту сактоо жана сууга чөгүп кетүүнүн алдын алуу багытында эскертүүлөрдү берип келишет. Сууга түшүүгө кооптуу деп эсептелинген жакынкы көлмөлөргө шаар аккан суу бойлоруна милиция тарабынан эскертүү тактайчалары илинип жатат. Бирок ага карабастан сууга чөгүү фактылары катталып жаткан учурлар бар. Алардын көпчүлүгү статистика далилдегендей 7 жашка чейинки өспүрүм 7 жашка чейинки жаш балдардын сууга чөгүп каза болгон учурлары бар. Алар көбүнчөсү айылдарда жана жазгы эгин тала жумуштары башталгандыгына байланыштуу жана ошондой эле балдары кээ бирлери каралбай калгандыктан үйдүн жанындагы эле каналдарга, арыктарга сууга чөгүп каза болгондор. 2021 5 айда 7 адамга, анын ичинен 3 эркек, 4 жаш бала жетти. Тилекке каршы 1 жаш бала азыркы учурда суудан табылбай изделүүдө. 2020 жыл ичинде 8 адам сууга чөгүп каза болгон. Мындан сырткары облустун аймагында былтыркы жылга салыштырмалуу өрт кырсыгы да 32%га көп катталып, келтирилген зыян 2,9 эсеге өскөн. Негизинен өрт кырсыктарынын көпчүлүгү турак жайларда катталып, алардын кесепетинен 7 адам каза болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгы ошо өзүнүн район шаардык бөлүмдөрү менен биргеликте жылдын башынан эле өрттүн алдын алуу боюнча өзүнүн иш пландарына ылайык өрткө каршы түшүнүү иштерин жүргүзүү, өрттүн алдын алуу иштерин жүргүзүп келишет. Ошо аткарылган иштерге карабай облус аймагында ушул жылдын башынан 5 айда 136 өрт кырсыгы катталды. Өрттөн келтирилген зыян 13 миллион сомдон ашты да. Мындан тышкары өрттөн 5 автоунаа, 92 тонна тоют, 13 мал жандыктары ошо жабыркаган. Ал эми Жалал Абад облусунда акыркы 5 ай ичинде 6 жолу өзгөчө кырдаал катталды. Анын ичинен 1 кар көчкү, 1 сел, 1 шамал жана 3 суу ташкыны болгон. Селден 1 миллион 740 миң сом, шамалдан 64 миң 660 сом, суу ташкындан 109 миң 800 сом. Жалпы облус боюнча келтирилген зыян 1 миллион 914 миң 460 сомду түздү. Мындай жоготууларга жол бербөө максатында өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жарандарды агын сууларга түшпөөгө жана өрт коопсуздугун деги эле этияттык шарттарды эске алууну өтүнүшөт. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.